Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, мугалимдер жана жалпы интернет булагын колдонуучулар. Бүгүн сиздер менен дагы бир жакшы сайт менен тааныштырып кетсем, бул учительский портал сайты болуп эсептелинет. Мындан биз сабактын иштелмелерин жана ар кандай тесттерди, предметтик тесттерди эле жана ошондой эле ар кандай оюндар жана сабактын презентациялары жана ошондой эле кыймылдуу слайдтарды өзүбүздүн сабагыбызда колдонсок болот. Бул программа ноутбукта дагы жана өзүбүздүн уюлдук телефондо дагы иштейт. Муну биз кайдан алып иштейбиз? Муну биз кадимки эле колдонуп жүргөн Google Chrome'го киребиз. Google Chrome'го кирип, биз мынакей мугалимдер порталы же болбосо учительский портал деп жазып издеп алабыз. Мына бул жерде мугалимдер порталы деп чыкты, же болбосо бул жерде биз бул жерден азыр жалпы эле учительский портал бөлүмүн тандайбыз дагы, бул баскычты басып алалы. Биз мындан методикалык иштелмелердин баардык предметтер жөнүндө маалыматты алсак болот. Бул сайтта өтө кеңири берилген. Мына бизге ачып көрсөтүп берди. Бул Россия мамлекетинин ушу мугалимдер үчүн атайын арналган сайты болуп эсептелинет экен. Бул жерде биз презентацияларды түзүү, мынакей бул жерде башталгыч мектептеги, орус тилиндеги, литература, чет тил, математика сабагы, физика сабагы, башталгыч класстар жана баардык предметтерди биз тапсак болот экен. Мына ушул эле сайтта биз бир канча бул жерде мынакей ар кандай презентациянын түрлөрүн жана ошондой эле кыймылдуу слайдтарды колдонсок болот. Мына кыскасы бизге завучтарга дагы, психологдорго дагы, социалдык педагог, кыскасы билим берүү жаатындагы баардык кызматкерлерге сунушталган сайт болуп эсептелинет. Эми бул жерден биз разработки бөлүмүн тандап алалы. Бул жерден бизге баардык бөлүмдөрдү көрсөтүп берди мынакей. Биз эми ушул жерден ким кайсы предметте иштесе, ошол предметти өзү тандап алса болот. Жана биз бул сайтка регистрация болсок да болот. Же болбосо регистрация болбой деле жөн эле колдонсок болот экен. Мына бул жерде бир канча математика боюнча иштеген, же болбосо башталгыч класстарга иштей турган ар кандай кызыктуу оюндарды тапсак болот. Кыскасы балдардын логикалык өстүрүүсүн кеңейтүү боюнча машыгуу оюндарын дагы тапсак болот экен. Эми сиздерге азыр мен кайсы тип колдонобуз деген суроонун негизинде, мисалы биз азыр физика бөлүгүн тандайын. Мына бул жерде физика сабагынын презентациялары, физика сабагы боюнча тесттер, текшерүү иштери жана ошондой эле класстан тышкаркы иштер, мультимедиалык тесттерди дагы тапсак болот экен. Эми ушул жерден биз баардыгын карап көрүп чыгып, бир бөлүмдү тандап алсак болот. Мисалы айталы, азыр биз дагы көрсөтүп берейин сиздерге. Мына бул Ньютондун биринчи закону темасындагы презентацияны керек болуп калса, бул бөлүмдү басабыз дагы.
Мынакей, бизге бул бөлүм ачылды. Мына бул жерде бизге презентациясы жана ал жөнүндө эмне маалымат камтылган бардыгын көрсөтүп берет. Эми бул презентацияны биз өзүбүзгө колдонуш үчүн мынакей порталдан жүктө деп турат. Мына ушул бөлүмдө баса турган болсок, бизден ноутбукка же болбосо өзүбүздүн уюлдук телефонго бул жүктөлүп бүтөт. Жүктөлүп бүткөнчө бир аз убакыт бөлүп алабыз. Бул жерде ар кандай презентациялар 40 мегабайтты камтыйт. Бул тесттерди да ушинтип жүктөп алсак болот. Жана ошондой эле ар кайсы эмне керек десек, мына ошону ушинтип жүктөп алабыз. Эми бул жүктөлгөн программаны биз кайдан табабыз? Биз ноутбуктагы загрузка бөлүмүнө эле келип түшөт. Мына бул жерден биз открытты бассак да болот. Бул слайд бизден ноутбукка келип түштү. Аны колдонуу үчүн азыр загрузка болгончо бир аз күтө туралы. Мынакей. Бизден ноутбукка келип түштү. Бул жерден закон бизге бул келди. Бул слайд ачылганча бир аз күтө турабыз. Бул бизге болгону орусча даяр слайдтарды алсак болот. Эми биз өзүбүзгө керектүү кайсы теманы тандасак, ошол тема аркылуу таба алсак болот. Мына бул жерде бизге презентация 9-класстар үчүн Ньютондун 1-закону. Ушул жердеги эле теманы биз алмаштырып да түзүп алсак болот. Жана ошондой эле биз башка теманы дагы алмаштырып келсек болот. Мынакей кийинки бөлүмүн көрөлү. Мына бизге бул жерде сүрөтү менен даяр, жана биз муну слайд түрүндө койсок, кыймылдуу сүрөттөрдү да көрсөтүп берет. Мынакей бул жерде кийинки бөлүмүн көрөлү. Исаак Ньютондун маалымат берет. Жана ошондой эле кийинки сүрөттү көрөлү. Мынакей биз бул жерде бир канча маалыматтар тапсак болот. Бул жерден азыр слайд кылып көрөлү. Мына көрүп атасыздар. Бир канча түрлөрүн көрө алабыз. Мына кыскасы биз издеген бардык маалыматты биз бул жерден тапсак болот. Мына бизге кыймылдуу сүрөттөр да келип чыкты. Мына ушуларды эле биз өзүбүзгө ылайыкташтырып түзүп алсак болот экен. Эми биз дагы бир бөлүмүн көрсөтүп кетейин сиздер үчүн. Эгер биз бул жерде оюн түрүндө сактай турган болсок, анда биз жанагы эле Google Chrome'го кирип, кайрадан биз бул жерден башка бөлүмдү тандап алабыз. Мынакей, башталгыч класстар үчүн дейли. Башталгыч класстар үчүн өтө сонун маалыматтарды алсаңыздар болот. Бул жерде оюн түрүндө, кроссворд түрүндө жана ар кандай өзүбүз издеген маалыматтын баарын тапсак болот. Жана ошондой эле биз
өзүбүздүн предметибиз жөнүндө тесттерди, ар кандай оюндарды, ошондой эле сабактын иштелмелерин мынакей басып чыгаруу тесттери, класстан тышкаркы иш-чаралар, кыскасы баардык маалыматты тапсак болот. Азыр сиздерге дагы бир бөлүмдү көрсөтүп кетейин. Менде интернет бир аз жай болуп турат. Кыскасы ошол жерден сиздер өзүңүздөргө эмне маалыматты издесеңиздер, баардыгын таап алсаңыздар болот. Мынакей, бул жерде биз ар кандай жомоктор жөнүндө дагы маалымат алсак болот. Бул жерде биз математиканын ар кандай түрлүү слайдтарын таап алсак болот. Анда баарыңыздарга ийгилик каалайм. Баарыңыздарга бул сайтты сунуш кылам.